Аллах Таала макталыр. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсун. Аллах Тааланын берген тафиқы менен немат менен иншалла бүгүн сабагыбызды баштайбыз. Сабагыбыз барыңыздарга белгилүү 3 негиз китебинен болот. Биз буга чейин 3 негиз китебинин биринчи негизине киргенбиз. Биз акыркы сабагыбызда Аллах Тааланы таанууда Аллах Таала парыз кылган кээ бир ибадаттарды эскергенбиз да. Ошол ибадаттардан кийин бир 5 ибадат калган экен. Ошол 5 ибадатты бүгүн алып, кийинки сабакта буйруса биз 3 негиздин экинчи негизине киребиз да. Бүгүн туугандар 5 ибадатты алабыз. Исламда Аллах Таала буйруган ибадаттардын түрү көп эмеспи? Ошолордун 5 түрүн алабыз да. Биринчиси ал-истиана. Ал-истиана деген бул жардам суроо да. Жардам суроо. Экинчи ибадаттын түрү бул ал-истиаза. Сактоосун суроо. Аллахым мени сакта деп Аллахтан сактоо тилөө да. Үчүнчүсү ал-истигаса. Истигаса деген бул куткарууга чакыруу. О Раббым мени куткар деп башына бале түшүп калган учурда же чүйүн деп калганда жардамга чакырып куткарууга чакыруу да. Төртүнчүсү аз-забх, курбандык чалуу. Бешинчиси ан-назр, атоо. Назр деген бул атоо. Бир нерсени Аллах Таала атайт. Ошол нерсени Аллахтан башка бирөө атаса, ошонун өкүмү туурасында маселе кылабыз да. Биринчи ибадат ал-истиана, жардам суроо. Бул ибадат исламда Аллах Таала буйруган ибадаттардын маңыздууларынан да. Себеби биз дайыма күнүнө 5 мал намазда ийяка набуда ийяка настаин деп Аллах Тааладан жардам сурайт экенбиз да. Өзүңө гана сыйынып, өзүңдөн гана жардам сурайбыз деп күндө Аллахтан сурайт экенбиз да. Күндө. Себеби настаину деген бул ошол жардам суроо да. Сенден жардам сурайбыз дейт да. Буга далил ошол Фатиха сүрөсүнөн эле аят экен да. Себеби Куранда андан башка мисалы хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Изастаанта фастаин билла". Эгер сен жардамга муктаж болуп, жардам сурай турган болгон болсоң, анда сен Аллах Тааланын жалгыз өзүнөн жардам сураган дейт. Пайгамбарыбыз буйруп атат да хадистечи. Хадис сахих. Ошон үчүн мусулман адам бая болбой эле биз алсызбыз да. Биз алсызбыз. Ар дайым жардам суроого муктажбыз. Ишке кирсек деле, баягы бир дыйканчылык баштасак деле, же жолго сапарга чыксак дагы, үйлөнүп атсак дагы, үйлөнгөндөн кийин деле кандай гана иш болбосун, башында бисмилла деп сурайбыз го. Ошо бисмилла, Аллахым ушул ишимди өзүңдүн атың менен баштаймын, өзүң мага жардам бергин деп Аллах Тааладан истигана жардам сурайбыз да. Кандай иш болбосун. Дайыма мусулман адам Аллах Тааладан жардам сурап жашаш керек да. Себеби мусулман Аллахка дайыма муктаж. Кайсыл гана жерде болбосун, жана кайсыл гана учурда болбосун, Раббысына сөзсүз түрдө муктаж. Мисалы Абу Хурайрадан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ихрис ала ма янфаука". Өзүңө пайдасын тигизе турган, пайда бере турган нерседе умтулгун дейт. "Вастаин билла ва ла та'жиз". Жана Аллах Тааладан жардам сураган дейт да. Кандай гана сага жардам бере турган маселеде Аллах Тааладан жардам сурагандагы, бирок ошол нерседе септи карманууда эч качан алсыздык кылбаган дейт да. Баягы жалкоолук кылбаган, алсыздык кылбаган, дайыма Аллахтан жардам сурап, алдын көздөй умтула берген дейт да. Мел ал дүйнө ишинде болсун, мел ал ахирет иштеринде болсун, айырмасы жок да. Мусулман адам дайыма Аллахтан жардам сурап, алдыга жылыш керек. Ар бир кылып аткан ишибизде бисмилла деп, же Аллахка дуа кылып, Аллахка сүйөнүп, таянып, Аллах Тааладан жардам суроо менен биз алдыга жылат экенбиз да. Мына ошон үчүн бул ибадат чоң ибадаттардан. Жогоруда айтылган хадис Муслимде келет 2664 номерде. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул ибадат болгондон кийин бул ибадатты кимге арнаш керек? Ошол ибадаттардын ээси болгон, ошол ибадаттардын баарына татыктуу болгон жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек да. Мына ушуга Аллах Таала өзү гана татыктуу. Бул биринчи түрү. Экинчи түрү адамдардан жардам сураса болобу? Десе ахли сүннат алымдар айтышат, эгер адам баласы
өзү колунан келе турган нерседе, андан жардам сураса болот дейт. Мисалы, Алла телефонду алып берип койчу, же муну көтөрүшүп койчу. Кыскасы, адам баласы колунан келе турган нерседе жардам сураса болот экен. Жардам сураса шариатта уруксат экен. Аллах Таала Куранда бири-бириңерге жакшы жана такыбалыкта жардам бергиле деп Аллах Таала буйруган да. Ошон үчүн мусулман адам адамдардан жардам сураса болот. Досунан, атасынан, апасынан, инисинен, баласынан чамасы кеткен нерселерде жардам сураса болот экен. Үчүнчүсү, истианан жардам суроо үчүнчү түрү бул тирүүлөрдөн болсун, мейли өлүктөрдөн болсун, алардын чамасы жетпеген бир гана Аллахтын колунан гана келе турган нерсени Аллахтан башка өлүктөрдөн жана тирүүлөрдөн суроо. Арбактардан суроо, кабыр ээсинен суроо, жана башка периштелерден суроо, бул чоң ширк адамды ыймандан, исламдан чыгарат экен да. Ал эми тирүүлөрдөн, ушундай жамааттар бар кээ-бири. Өздөрүнүн шейхин ушундай бир деңгээлде көтөрүп берген. Биздин шейх кайыпты билет, биздин шейх эч кандай Аллах Тааланын кудурети жок эле эненин ичине, жатынына бала сала алат. Кандай гана оору болосун, ошол ооруга шифа берет деген жамааттар да бар да. Мына ошолор өздөрүнүн шейхтеринен жардам сурайт. О баланча шейх, менин балам ооруп калды, ушу балама шифа берген. О баланча шейх, мен балалуу болбой атам, менин келинчеме балам насип кыл деп шейхтеринен сурашат. Мына ушинтип суроо шариатта эмне экен бул? Аллахка арнала турган ибадатты Аллахтан башкага арнагандык үчүн шариатта чоң ширк бул эсептелет экен да. Бул истианын жардам суроонун ширк түрү да. Же болбосо о баланча шейх менин күнөөмдү кечирген, о баланча шейх бизди бейишке киргизген, о баланча шейх мындай тигиндей деп Аллахтын колунан гана келе турган нерсени, Аллахтан сурала турган нерсени Аллахтан башкадан сурай турган болгон болсо, мына ошондо ушул истианада жардам суроодо ширкке кабылган болуп эсептелет экен. Үчкө бөлүнөт экен, истиана өз ибадат Аллахка арналыш керек экен. Экинчи түрү адамдардын чамасы жете турган нерседе адамдардан сураса болот экен. Ал эми үчүнчүсү Аллахтын гана колунан келе турган нерсени шейхтерден же өлгөндөрдөн суроо, бул чоң ширк болуп эсептелет экен. Эми андан кийинки экинчи ибадаттын түрү ал-истиаза. Ал-истиаза деген Аллахтан пана суроо, Аллахтын сактоосун суроо, Аллах Тааланын коргоосун суроо да. Бул дагы Аллах Таала буйруган ибадаттардын бири экен. Аллах Таала буйруган ибадаттардын бири экен. Мына ошол Аллах Таала буйруган ибадаттардын бири болгондон кийин ушул ибадатты жалгыз Аллахка арнашыбыз керек экен. Эми урматтуу туугандар, истиана менен истиазанын айырмасы эмне? Истиана деген сен бир гана жакшылыкта сурайсың да. Истиана деген Аллах Тааладан дайыма сен жакшы нерселер сурайсың. Жаман нерсе эмес. Аллахым ушул ишиме жардам берген деп жакшы нерселерди гана сурайсың да. Ал эми истиаза сен Аллахтан, Аллахым мени баланча өзүң жараткан жаман нерсенин жамандынан сакта деп жаман нерселерден сактоосун сурайт экенсиң да. Истиана жакшы нерседе жардам суроо. Ал эми истиаза Аллах Тааланын жараткан нерселердин жамандынан Аллахтын өзүнөн сактоосун суроо экен. Себеби урматтуу туугандар, Аллах Таала мусулмандарды алыс жаратып койгон да. Кээде мусулмандарга адамдар зыян бериши мүмкүн, кээде шайтандар зыян бериши мүмкүн, кээде сыйкырчылар зыян бериши мүмкүн. Ар кандай зыян бере турган нерселер бар да. Жада калса кээде Аллах Тааланын өзүн жараткан хайван, ошолор да зыян берип коюшу мүмкүн. Кыскасы, адамга зыян бере турган нерселер көп болгондуктан Аллах Таала мына ушул ибадатты бизге буйруган да. Биз алдын ала Аллахым мени баланча жамандыктан сактагын, түгүнчө жамандыктан сактагын деп биз Аллах Тааладан дайыма тиленип, сактанып, ушундай дуаларды, тилектерди кылат экенбиз да. Мына ушунун өзү ибадат экен да. Ушул ибадатты Аллахтан гана сурайт экенбиз. Ал эми ушул нерсени Аллахтан башкага арнап, Аллахтан башкадан сурай турган болгон болсок, анда ширк болуп калат экен да. Себеби Аллах Таала билесиңер, Фалак сүрөсүн, Нас сүрөсүн эртең менен кечки зикирлерде окуу баардыгыбызга белгилүү. Баамдат намазынан кийин жана шам намазынан кийин 3-3төн окуш бул сүннет да. Ошон үчүн эртең мененки кечки зикирлерде мына ушул Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрү кирет да. Себеби Фалак, Нас сүрөсүндө
Аллах Таала мындай деп айтып атат. Кул айтқым келеді да. Аузу би раббил фалақ дейді да. Таңның Раббысы Аллахтан өзі жаратқан нәрселердің жаманынан сақтасын сұраймын дейді. Кул аузу би раббин нас. Адамдардың Раббысынан сақтасын сұраймын деп айтқын деп Аллах Таала бұйырып атат да. Жада қалса Аллах Таала Нахл сүресінің 98 аятында мындай дейді. Фаиза қараатал Құрана фастаз билля минаш шайтанир ражим дейді. Егер сілер Құран оқи тұрған болсаңыр, Аллах Тааладан шайтандың жамандығынан сақтасын сұрала дейді. Истиаза деген манisi не екен? Истиаза деген Аллах Тааладан жаратқан мақұлықтарынан сақтасын сұрау. Ошон үчүн хадисте мындай дуалар бар да. Мысалы Аллах Тааланың елшісі пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп дуалады. О Раббым дейді, мен сенден өзіңнен қорықпаған жүректен сақтауыңды сұраймын дейді. Омен дуайын ла юсмау. Жана өзіңнен астында қаул болбаған, ұғылбаған дуадан сақтауыңды сұраймын. Омен нафсин ла ташбау. Жана еш қандай нәрсеге тойбаған, тақтап айтқандай дүйнөгө тойбаған нафсыдан сақтауыңды сұраймын дейді. Себебі адамның нафсынан дағы адам баласы Аллах Тааладан сақтаусын сұрайды екен да. Себебі адам баласының нафсысы егер бұзылып кеткен болған болса, жеттен шығып кеткен болған болса, еш қандай дүниеге тойбай қалады. Мүмкін біздің де ушул дүниеге тойбай, дүние болған сайын қайта ұмтылып кетіп отқанымыз, ошол біздің нафсыбыздың қандай бір деңгейде бұзылып қалған болушы толық мүмкін да. Себебі пайғамбар сұрады, Аллахым еш нәрсеге тойбаған бұзылған нафсының жаманынан сақтауыңды сұраймын деді. Уландысында жана маға пайда бербеген пайдасыз илимден сақтауыңды сұраймын деді. Себебі илимнің пайдасы да бар екен, жана пайдасыз да бар екен да. Ошон үчүн мусулман адам дайыма Аллах Тааладан истиаза кылып, Аллах Тааланын жараткан макулуктардын жаманынан коргоосун, сактоосун сурап жүрүш керек экен да. Бул эртең менен кечке зикирге кирсеңиздер, көп истиаза да. Көп Аллахым мени баланчадан сактагын, тигүүнчөдөн сактагын деп дайыма эмне сактоо тилеп турасың да. Жада калса, өткөндө сабакта айттым го, Юсуф алейхиссалам баягы кожоюнун аялы зинага чакырганда Юсуф алейхиссалам качып барат эмне деген? Артынан куалаганда маазалла деген да. О Аллахым, сенден ушул фитнага, ушул зинага түшүп калган сактооңду сураймын деген да. Мусулман адам кандай бир кыйынчылыкка кабылайын деп турган учурда мына ушундай Аллах Тааладан истиаза кылып, Аллахым мени сактагын, коргогун деп Аллах Тааладан жардам сурашы керек экен. Бул шариатыбызда бир чоң ибадаттын бири экен да. Эми бунун түрлөрү бар. Биринчи түрү бул ибадат болгондон кийин Аллах Таалага арноо. Бул баарыбыздарга белгилүү, бул важип да. Экинчи истиазанын түрү Аллах Тааланын сифаттары менен истиаза. Аллах Тааланы сактоосун, коргоосун суроо. Мисалы, эртең менен кечки зикирлерде мындай бир дуа бар. Аузу би калиматиллахи таммати мин шарри ма халак деген дуа. Билесиңер барыңар, а? Ушунун мааниси эмне? Ушунун мааниси, о Аллахым, сенин толук эч кандай кемчилиги болбогон толук сөздөрүң менен өзүңдүн жараткан макулуктарыңдын жамандыгынан сактооңду, коргооңду сураймын деген маани да. Ушул жерде эмне кылып атат? Аллах Тааланын сыфаты менен жардам сурап атат. Аллахым, сенин эч кандай айыбы болбогон, кемчилиги болбогон толук сөздөрүң менен дейт да. Өзүңдүн жараткан макулуктардын жамандыгынан сактооңду сурайм дейт да. Ошон үчүн мусулман адам Аллах Тааланын сифаттары менен дагы жардам сураса болот экен Аллахтанчы. Себеби Аллах Тааланын сифаты, Аллах Тааланын өзүнөн да ал макулук эмес да. Ошон үчүн Аллах Тааланын сифаты менен дагы өзүнөн жардам сураса болот экен. Бул ошон дуалар аябай көп. Үчүнчү түрү өлүктөрдөн жана тирүүлөрдөн коргоосун суроо. Себеби билесиңер, Жин сүрөсүнүн 6-аятында бир адамдар бир өрөнгө келет дагы, ошол өрөндө бая жин иршейт го билесиңер, мурунку учурда Аллах Таала муну Куранда зикир кылган, бир топ жамаат адамдар келет дагы бир жерге орношот. Орношот дагы ошол өрөндөгү жиндер бизге зыян тигизип койбосун деген максатта баягы жамааттын башчысы турат дагы, ушул жердеги жиндердин башчысы
Биз силерден жардам сурайбыз деп ошол жиндердин башынан жарамсайт да. Аллах Таала ошону Куранда алып келип, качан адамдар жиндерден жардам сураганда ошол нерсе дейт, жиндерди текепелигин арттырды, көптүрдү дейт да. Себеби жиндер качан адамдар жиндерден жардам сураганда угаттагы эмне? Булар бизден жардам сурайт турбайбы? Булар бизге муктаж турбайбы? Булар бизден алыс турбайбы? Биз буларга жардам берет турбайбы деп, бизден коркот турбайбы деп, анан өздөрүнүн текеперлигин мына ошол нерсе арттырган да. Аллах Таала ушул аятта адамдардын жиндерден жардам суроосун, истигаза кылуусун катуу кайтарган да. Ошон үчүн мусулман адам жиндерден истигаза кылып коргоосун, сактоосун суроо мүмкүн эмес. Жана ошондой эле шейхтерден. Мисалы, кээ бир жамааттар бар, жогорудагыдай эле. Башына бир бала түшсө, бирден каяка жүгүрүп барат? Кабырга жүгүрүп барат. Жада калса бизде ушундай кеңир тараган ишенимдер бар. Машина менен өтүп баратканда, кабырдын жанынан же мазардын жанынан өтүп баратканда, ой балам, жайыра кайда дейт да. Эмнеге десем, бул жерде мазар бар, ыйык жер, бизди уруп койбосун, зыяны тийип койбосун деп, мазардан, кабыр ээлеринен, өлүктөрдөн коркот да. Жада калса, көп эскеребиз дайыма согушта, мурунку учурда согушканда, душмандар менен согушканда, баягы кээ бир ширк кошкон адамдар өздөрүнүн бетинде турган, бет маңында турган душмандарына каршы арбактар бизди колдогула деп кыйкырышып, арбактарды жардамга чакырып, согушка чыккан учурлар болгон да. Бул тарыхта жазылып калган да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, эч качан мусулман тири болсун, шейхи, олиясы, ким гана болсун, же өлгөн болсун, кабыр ээси, мазар болсун, эч качан алардан жардам сурай албайт. Кимде ким Аллахтан башкадан истигаза кылып, коргоосун, сактоосун сурай турган болмосо, анда исламды эмне кыламат? Ыймандан, исламдан чыгара турган ширкти кошкон болот. Бул ыймандан, исламдан чыгара турган чоң ширк да. Себеби Аллахтын акысын башка бирөөгө арнагандыгы үчүн. Төртүнчүсү эми адамдардан истигаза кылып, сактоосун, коргоосун сураса болобу? Болот да. Себеби билесиңер, Абу Хурайда келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, келечекте ушундай бир фитналар болот дейт да. Келечекте бир ушундай фитналар болот, ошол фитна учурунда турган адамга караганда олтурган адам жакшыраак дейт да. Жана ошондой эле баскан адамга караганда турган адам, бир ордунда турган адам жакшыраак дейт. Жана ошондой эле жүгүргөн адамга караганда жайыраак баскан адам жакшыраак дейт да. Ошол фитна болгон кезде кимде ким фитнага башын сала турган болгон болсо, аны ошол фитна жок кылат дейт да. Өлтүрөт дейт да. Ушул хадисти айтып туруп, аягында пайгамбарыбыз эмне дейт? "Ваман важада малжа ау маазан фалияуз бихи" дейт да. Ошол учурда кимде ким сактана турган орун тапса, ошол нерсе менен сактанып коргонсун дейт да. Хадис Бухариде келет 363 номерде. Бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жада калса, мусулман адам ушунда фитна тараган учурда жада калса, бир орун тапса, сактана тургандай, коргона тургандай, өзүнүн баягы фитнадан сактана тургандай орун жер тапса, ошол жер менен да коргонушка пайгамбарыбыз буйруган да. Ошон үчүн фитна болгон учурда адам фитнага башын салбаш керек экен да. Эми бизге керектүү жери мусулман адам башына бала жеткенде ошо баладан коргой турган, сактай турган себептерди колдонсо болоруна далил. Мисалы, орун менен же бирөөнүн чамасы жеткен нерсе менен сен жардам сурасаң, истигаза коргонуу сурасаң, шариатта уруксат экен, Бул истигаза маселеси. Эми үчүнчү ибадат. Үчүнчү ибадаттын түрү бул истигаса. Истигаса деген Аллах Тааланы түздөн түз жардамга чакыруу да. Истигаза деген бул коргонуу сактоо дедик го. Бул адамдын башына бала түшө электе да. Түшө электе, эртең турасында, эртең зикирде истигаза кыла бересиң, коргоо сактоо сурай бересиң, кечинде сурай бересиң, сага башыңа эч кандай бала жете элек, келе элек эле. А бирок истигаса деген сенин башыңа бала келди. Туура пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бадыр согушунда истигаса кылган. Истигасаны Аллах Тааланын жардамга түздөн түз чакырган да. Билесиңер, Бадыр согушунда мушриктер канча болгон?
1000 андан ашыраак болгон да. Ал эми мусулмандар аз болгон. 300-дүн ар жак бер жак болгон да. Ошол учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эки колун көтөрүп Аллах Тааланы истигаса кылат. Истигаса деген башында, астында бале турганда Аллах Тааланы жардамга чакырат да. Я Аллахым, жардам бергин. Сен жардам бербесең, ушул жерден биз өлөбүз депчи. Мисалы, ошол учурда Аллах Тааланын элчиси пайгамбарыбыз дуа кылганда Аллах Таала асмандан периштелер түшүрүп дуасын кабыл жардам берген да. Истигаса деген бул качан экен? Адамдын башына бале түшөйүн деп турганда, ошол балени, жамандыкты, өлүмдү көрөйүн деп турганда, мына ошол учурда Аллах Тааладан сен Аллахты жардамга чакырып, Аллах Тааланы сактоосун, коргонун сураганды, буну эмне деп эткен? Истигаса эткен. Ал эми башыңа келеликте кылган дуаны, сактонууну аны истиаза деп айтат. Ал эми жакшылыкта тилеп дуа кылганыңды буну истиана дейт да. Жалаң жакшылык сурасаң, буну истиана деп коет. Үчөө тең дуанын ичине кирип кетет. Дуа жалпысынан дуа болот дейт. Дуанын ичине киргенден кийин истиана болуп бөлүнөт. Ал бир гана Аллах Тааладан жакшылык сурайсың. Экинчи бөлүгү истиаза, сактоосун, коргонуусун суроо. Бул бир гана кандай учурда? Башыңа бале келе элек учурда кылынган дуаны, сактоону истиаза деп айтат. Ал эми сенин башыңа бале көрүнүп алдыңа турган учурда Аллах Тааладан коргоосун, сактоосун сурап жардамга чакырганыңды арабча эмне деп коет экен? Истигаса дейт экен да. Ал истигаса. Буга далил Аллах Таала Анфал сүрөсүнүн 9-аятында мындай деп атат. Истастагисуна раббак фастажаба лакум дейт да. Эми бул жанагы хадиске тиешелүү да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дуа алган дуасына тиешелүү. Ошондо Аллах Таала пайгамбарыбыздын дуасын кабыл кылып, жер бетине пайгамбарыбызга жардам бериш үчүн периштелер жүргөн да. Ушул жерден биз билебиз, мусулман адам качан башына кыйынчылык келген кезде арбактарды чакырбай, же болбосо арстан астына келип калган учурда өлгөн адамдардын же олиялардын кабиресинен жардам сурап, аларды жардамга чакырбай эмне кылыш керек экен? Бирден Аллах Тааланын эскерип, Аллах Тааланын жардамга чакырыш керек экен да. Аллах Таала ошол учурда сөзсүз жооп берет экен да. Ал эми экинчи истигасанын түрү бул өлүктөрдөн жогоруда айтылгандай бул ширк. Ширк болуп эсептелет. Ал эми истигасанын үчүнчү түрү бул чамасы жеткен адамдарды жардамга чакыруу. Баягы мисалда Муса алейхиссаламдын адамы менен Фираундун адамы мушташып кетип, Муса алейхиссаламдын адамы Муса алейхиссаламды көргөндө Муса алейхиссаламдан жардам сурайт дагы, Муса алейхиссалам келет дагы тигини муштумдаганда, урганда тиги ошол жерден өлүп калат да. Анан Муса алейхиссалам мен Фираундун адамын өлтүрүп койдум деп, анан Муса алейхиссалам кыштактан качып жөнөйт да. Көрдүңүзбү? Ушул жерден бизге керектүү жери баягы Муса алейхиссаламдын адамы кимден жардам сурап атат? Кимди жардамга чакырып атат? Муса алейхиссаламды. Муса алейхиссалам чамасы жетеби куткарганга? Жетет. Ошондуктан чамасы жеткен адамды жардамга чакырса болот экен да. Ал эми сен деңизде кетип атасың. Азыр Америкага кетип атат го, деңиз мененчи. Деңизде кетип атасың. Америкага, ушул Кыргызстанды таштап, Америкага кетип, канча деген семьялар өлүп кетип атат да. Сууга акып кетип атат. Америкага. Болбосо ал жака биринчиден аяка барыш шариат мусулман адам үчүн ал жака барып иштеп калууга шариат уруксат бербейт да. Себеби ал жерде адамдын ыйманына, акыйдасына жана адеп акылагына зыян бере турган көп нерселер бар да. Ошон үчүн жөн эле барып келсе иштери менен боло берет. Же бир товарын барып сатып кайта келсе боло берет. Бирок ал жака барып айлап, жылдап иштеп калышка шариат уруксат бербейт да. Себеби ал жер мусулман эмес өлкө. Маселеге кайталы. Эң негизгиси деңизде кетип атасың. Кеменин түбү тешилип калды. Же май түгөнүп калды. Ошол учурда кимден жардам сурайсың? Аллахтан жардам сурайсың. Аллах Тааланы жардамга чакырасың. Мына ушул важип экен да. Ал эми ошол жерден олияларды, шейхтерди жана башкаларды жардамга чакырса, мына адам ширкке кабылат экен. Мына ушул жерде башына түшкөн учурда
чакырган чакыруу бул истигоса болуп айтылат экен да. Андан кийинки 4-чү ибадаттын түрү забх, мал союу, курбандык чалуу. Исламда урматтуу туугандар, мал союу, курбандык чалуу бир белгилүү чоң ибадаттар болуп эсептелет да. Көп адамдар ушул мал союуда ширкке кабылгандарын көрөсүңөр. Кыргызстанда деле биз билебиз, көп адамдар ушул маселеде ширкке кабылышат да. Бул ибадат аябай чоң ибадаттын бири. Аллах Таала Куранда буйруп мындай деп атат да. Кул дейт. Айткын дейт. Инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лилла раббил аламин. Менин окуган намаздарым, чалган курбандыктарым, жана ошондой эле менин өлүмүм, жана өмүрүм бүткүл аламдын Раббысы Аллах үчүн гана дейт. Бул жерден буйруп атат, мусулман адам намаз окуганда, курбандык чалганда, жана бул дүйнөдө жашаганда, жашоосунда бардык кылган жакшы солих амалдар, өлөйүн деп аткандагы, жан тапшырып аткандагы айткан зикирлери, ыймандын үстүндө өлүшү, тавхидтин үстүндө өлүшү, ошонун баардыгы ким үчүн болуш керек экен? Аллах үчүн болуш керек экен. Ал эми Аллахтан башка арноо бул адамды түбөлүк багытсызга алып барат экен да. Башка аятта мисалы Кавсар сүрөсүндө Аллах Таала буйруп атат: "Фасалли ли раббика ванхар". Раббың үчүн намаз окуп, Раббың үчүн курбандык чал дейт. Аллах Таала бул аятта намаздан кийин эле эмнени буйруп атат? Курбандык чалууну буйруп атат өзү үчүн. Фасалли ли раббика, Раббың үчүн дейт. Раббың үчүн намаз окуп, Раббың үчүн курбандык чал дейт. Алиден келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла'аналлаху ман забаха ли гайриллахи". Кимде ким Аллахтан башкага курбандык чала турган болгон болсо, бир нерсени арнай турган болгон болсо, ага Аллахтын каргышы, лаанаты болсун дейт. Ошон үчүн урматтуу туугандар, бул курбандык чалуу исламда эң чоң ибадаттардын бири да. Ушул ибадатты Аллах Тааланын өзүнө гана арнашыбыз керек да. Эми курбандык чалууда 5 маселе бар. Ушуну жакшылап түшүнүп алсаңар, силер иншалла курбандык маселесинде эч качан ширкке калбайсыңар. Биринчиси, мусулман адам курбандык чалганда ушу 5 нерсенин бирөөсүн кылат да. Биринчи түрү мал сойгондо, курбандык чалганда Аллахтын атын атап, Аллах Таалага арнап сөйөт. Себеби ибадат кылууда курбан чалуу 2 нерсе бар да. Атын атоо өзүнчө бир ибадат, анан кийин жүрөгүнөн ким үчүн арнап атат, ошону дагы арноосу мына ушул ибадат да. Ошон үчүн сен бисмилла деп союшуң бул өзүнчө ибадат экен да. Жүрөгүңөн Аллах үчүн арнап атасыңбы, же Аллахтан башка олиялар арнап атасыңбы, бул да өзүнчө ибадат экен да. Көрдүңбү? Ушул 2 нерсе сөзсүз болуш керек экен да. Ошон үчүн биринчиси бисмилла деп Аллахтын атын атайт, жана жүрөгүнөн Аллах Таалага жакындоо максатында, ибадат максатында ниет кылып туруп курбандык чалат. Бул тарап отура эмеспи? Туп-туура. Бул чоң ибадат. Себеби 2 нерсе тең бар. Экинчи түрү Аллах Тааланын аты менен муздайт, бисмилла деп. Бирок Аллахтан башкага арноону ниет кылат. Бисмилла деп муздайт. Бирок кимге арнап атасың десе, жүрөгүнөн мен баланча олияга дейт. Сиз билесиңер го, кабырга барат да. Кабырга барат да, кабырдын астында бисмилла Аллах деп союп атат да. Сыртынан карагандар, "О, машалла, машалла". Бул Аллах Таала үчүн союп аткан экен дейт да. Себеби эмне? Ал бисмилла деп союп атат да. Сыртынан караса бисмилла деп уккандан кийин көп адамдар экинчи ибадаттын түрүн билбейт да. Жүрөктөн кимге арнап атканын билбейт. Биринчи ибадатка карап туруп эле бисмилла дедимби? Машалла, бунун экинчиси болот экен, машалла, Аллах арнап атып деп коет да. А бирок бисмилла деп айтканы менен жүрөгүнөн алар кимге арнап атат? Ошол кабыр ээсине арнап атат. Ошол мазарга арнап атат. Ошол шейхине арнап атат. Ушул жерден 2 ибадат болчу. Бирөөнүн Аллах арнады, мында ширкке түшкөн жок. Турабы? Бисмилла деген үчүн ширкке түшкөн жок. Ал эми жүрөгүнөн Аллахтан башка арнагандык үчүн ушул маселеде ширкке кабылды. Чоң ширкке адамды имандан,
исламдан чыгара турган ширкке кабыл бул эстелет. Ошон үчүн баягы алымдар бири айтат, бир адамдан укканынча, бир адам айттыр, менин ушундай тайжем ооруп атат десе, сен баланча адамга көрүн дептир да. Анан баланча адамга көрүнсө, ал ошол баягы көз ачык жана башка бирөөлөрдөн окшойт да. Ал айттыр, сен баргындагы баланча коростун түрүн, кара короз дейби, же кызыл дейби, кыскалап өздөрү билет да. Ошол коростун түрүн сатып алгандагы, баланча орунга баргандагы муздаганда эч кандай үнүңдү чыгарбай муздаган экен да. Үнүңдү чыгарбай муздаган экен да. Себеби мусулмандардын адатынча, билесиңер, бирдекени муздап атканда бисмилла Аллаху акбар деп айта берет да. Эми жана алым айтып атат, мына ушуларды карагыла дейт. Ошол корозду муздап атканда сен эч кандай үнүңдү чыгарбагын деп айтты дейт да. Себеби ошол жөнөтүп аткан адам билет дейт, мусулмандар бир жерге барып бирдекени сое турган болбосо, бисмилла Аллаху акбар деп Аллах Таалага арнап соерин билет дейт да. Ошон үчүн ал корозду союп атканда эч кандай үнүңдү чыгарбай, эчтекени атабай сойгондагы, анан этин алып барып туруп баланча орунга апарып таштап койгон деген. Эми баягы илимис айтып атат, баланча орун дегени ал шайтандарга атайын дайыма арнап олтурган орду дейт да. Олияларга, мазарларга барып өзүнчө ордуна мал соесуң го. Шайтандардын жеке өзүнө, шайтандардын өзүнүн оорулары болот. Секиртилар бет да. Корозду апарып туруп, ошол бир орунга, шайтандар көргөзгөн орунга корозду ыргытса, ошолорго арнаган болуп эстелет да. Ошентип баягы корозду соердун алдында бисмилла деп айтпаш үчүн эч кандай нерсени сүйлөбөгүн буйруган экен да. Жада калса ошол көз ачыктар дагы ушул нерсени билет экен. Ошон үчүн мусулман адам экинчи түрү ушул болду да. Аллах Тааланын аты менен бисмилла деп айтып, бирок Аллахтан башкага арнаса ким гана болбосун. Эмне болот экен? Биринчисинен саламатта калган менен, экинчисинде ширкке кабыл алат. Үчүнчү түрү Аллах үчүн жүрөгүнөн ниет кылат, бирок Аллахтан башка кудайлардын атын атайт. Ушундай болушу мүмкүнбү? Жүрөгүндө Аллах Таалага арноону, жакындоону ниет кылат. Бирок сойгондо Исанын атын, же Узайрдын атын, же Яссауидин атын, же баланча Сулайман дейби, кыскасы ушундай бир Аллахтан башка сыйынып аткан бирөөнүн атын атап муздайт экен да. Ушундай болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн, болсо да аз болушу мүмкүн. Бирок көпчүлүк учурда мындай нерсе биз укпай элебиз, Көбүнчө тескериси болот да. Көбүнчө бисмилла деп Аллахтын атын атап туруп, бирок жүрөгүнөн Аллахтан башкага арнаган учурлар албетте көп кездешет. Төртүнчүсү Аллахтан башка Кудайдын аты менен муздайт, Аллахтан башка Кудайга. Түшүнүктүбү? Муздаганда Исанын аты менен дейт. Же Яссауидин аты менен дейт дагы, жүрөгүнөн дагы Исага арнайт, жана Яссауиге арнайт да. Ушул жерде алымдар айтат, мына ушул жерде эки ибадатта тең ширкке кабылыш дейт да. Атоо ибадатында жана жүрөгүнөн арноо ибадатында дагы ширкке кабылгандыгы үчүн бул зулум үстүнө зулум дейт да. Зулум үстүнө зулум. Төртүнчүсү бола. Бул түшүнүктүү. Себеби көпчүлүк баягы мушриктер ушул өлүктөргө арнаганда алардын атын да атайт, жана жүрөгүнөн да аларга жакындоо максатында аларга арнашат да. Бешинчиси Аллахтын аты менен атайт. Муздардын астында бисмилла деп айтат да, бирок эч кандай ибадатты ниет кылбайт. Болобу? Ширк болобу, ширк болбойбу? Жөн эле соёбу? Жөн эле. Бисмилла деп эле муздайт дагы, бирок эч кандай нерсени ниет кылбайт. Максат кылбайт. Экинчи ибадат жок болуп атат да. Эт жеген максат. Кандай болот? Экинчисичи? Ниет курбанчылык болсо, уже курбанчылык келип да. Болбосо уже союлган менен эт катары кетет. Туура. Бул баягы биз үйдө эт жок болуп калганда
қой ет бүгін қалыпты деп эле алып кел қой деп эле бисмилла аллаху союп коет го, эч кандай ибадат ниет кылбайт да. Же болбосо эс алууга барганда ибадат ниет кылабы? Ниет кылбайт да. Алып кел деп эле бисмилла аллах деп союат. Же болбосо мал союп иштегендер дагы бисмилла аллах деп союат. Бул жерде эч кандай ибадат болбойт. Бирок эң негизи Аллах Тааланын аты менен союш аларга важип да. Аллах Тааланын аты менен сойду, эч кандай нерсени ниет кылбаса дагы, ибадат ниет кылбаса дагы, алхамду аларга шариатта ушул нерсе мубах экен да биздечи. Мубах уруксат. Уруксат, барсабы? Халал, халал. Алымдар да ушул жерде бир нерсени эскеришет. Мисалы, эң биринчи түрүнө айта турган болгон болсок, эң биринчиси эмне болду? Аллах Тааланын аты менен бисмилла деп соёсуң, ошо менен кошо Аллах Таалага ибадат максатында жүрөгүн арнайсың. Эки ибадаттын бириги, курбандык чалууда курбандыкты мына үчүнчү чалат экен да. Баягы билесиңер, ажырдын учурунда Зулхижжанын 10-унда Саудияда билесиңер, Меккеде ушундай койлор союлат. Субханалла. Шунчалык бардыгы бирден келип сойгондуктан аякта эт аябай көйүп кетет да. Эт аябай көйүп кетет. Анан кээ бирлер келет дагы эме да, сырттан келгендер да өзү менен кошо кой алып келет дагы бисмилла аллах акбар деп жүрөгүнөн Аллах Таалага ниет кылуу максатында сөйт дагы койду таштап кетип берет. Себеби аны койду алып алып кайта ичин тазалап, кээ бир учурларда шарт болбошу мүмкүн да. Анан Меккенин кедейлигин апарып берип ага убакыты болбошу мүмкүн, таштап кетип калат. Ошол учурда ибадат тура болобу же тура эмес болобу? Экөө тең арнап атат. Бисмилла аллах акбар деп союп атат, жүрөгүнөн Аллах арнап атат. Бирок койду таштап кетип калат. Жөн таштап кетип калат. Аны итке таштап кетиши мүмкүн. Бир сайга таштап кетиши мүмкүн. Эң таштап кетет да. Ал исрап болоруна эч кандай күмөн жок. Болгону ибадат эмне болду? Могу кылган курбанды кабылбы же кабыл эмеспи? Маселе ошода. Кабыл эмес, потому что кабыл болуш үчүн ал мыйзагынан тарын бериш керек. Жок, бериш ал шарт эмес да. Бериш шарт эмес ал. Өзү жеш сүннөт, кичине бир бөлүнүнөн жеш сүннөт. Көрдүңөрбү? Ушул жерде курбандык чалууда менин айта турган маселем, көздөп аткан маселе курбандык чалууда негизги маселе эт эмес. Ал жерде негизги маселе бисмилла аллах акбар деп жүрөгүң менен Аллах Таалага ибадат кылуу максатында муздашың да. Ошол. А бизде курбанчылыкта коем барып элдер союп атат. Алар эт жеп отурса биз да карап отурбайлы. Барып сен да бир 15-20 миңге бир жакшы семизден алып кел, эл катары союп коелу, кичине үйдө балдар эт жесин дейт дагы. Ошол максатта сойгондор дагы жок эмес да, урматтуулар. Көрөм, бул жерде максат эт эмес экен да. Курбандык чалууда негизги максат эт эмес экен. Сен ибадат кылайын деп турган курбан айттагы ибадат, негизги ибадат эмне экен? Сен койду алып келип жаткызып туруп, бисмилла аллах акбар деп айтып туруп, анан жүрөгүңдөн ошол койду Аллах арнайт келсин. Бисмилла тартканда ошонун кан чыгат. Сен ошол койду Аллах үчүн, ал акча турат да. Ошол күнү ошол койду Аллах үчүн арнап, атын атап бисмилла деп сойгонуң ошол ибадат экен да. Ошол күнү көздөлгөн ибадат ушул экен. Ал эми сен эт жеп койсоң, сенин ибадатың кем болуп калды нерсе жок. Түшүнөсүңөр маселени? А бизде адамдар ушул ибадатты жакшы түшүнбөйт дагы, теске түшүнөт. Эт жеш керек дейт да. А тиякта союлган кой бисмилла деп айтылып атабы, айтылган жокпу? Аллах Таалага чын жүрөктөн арналдыбы, арналган жокпу? Ага эмне? Көп маани бере бербейт да. Маани берген нерсе эмне экен? Эт жеш керек. Мүмкүн баш жеш керек ага. Көрөбү? Ошон үчүн түшүнөр маселени? Негизи курбандык күнү курбандык чалуудан максат сойгондо Аллах арнап бисмилла деп союш, мына ушул экен негизи маселе. Ошон үчүн баягы сапарда билесиңер, бир чымын үчүн
bir адам тозаққа кірді, bir чымын себептен bir адам бейішке кірді деп пайғамбар хадисте айтады. Ошол жерде тозаққа кірген адам чымынды мазарға эмне жөн гана үзүп туруп арнап коет да. Ошол үчүн тозак кетет да. Хадисте чымынды жөн гана арнап ырытып койгондугу үчүн тозак кетет да. Бул жерде маселе эмес, чымынды канча жейсиң сен? Чымынды ошо шайтандар мейли, адам жей албайт. Бирок шайтанга арнап атасың, шайтан жейби аны? Жиндер жейби? Жебейт да. Бул жерде алардын шайтандын дагы сенден ыймандан чыгара турган нерсени көзөп турган нерсе эмне экен? Аларга жүрөгүн чымынды арнадым деп жөн гана ниет кылып арнап коюшуң, аларга ушул нерсе керек экен алар. Мына. Алар чымынды жебейт, сен да жебейсиң. Бирок сен жүрөгүңөн мен чымынды арнадым деп арнап койсоң, алар ошол күн ошол жиндерден болгон шайтандарга той экен да. Неге той? Сен ыймандан чыктың. Алар көздөп жүргөн bir адамды ыймандан чыгарып тозокко түшө турган жолго салып койду болду. Эгер сен тоба кылбай өтүп кете турган болбосоң, өлгөнчө ошол жол менен, анда тозокко түздөн-түз бар киресиң да. Мына ушул нерсе. Ошон үчүн жүрөк чоң роль ойнойт. Ошон үчүн мисалы азыркы учурда bir адам 5 мал намаз окуйт, Аллаха сыйыныш керек деп айтат. Бирөө келип туруп, Африкада ушундай бир пут бар экен. Ошого деле адамда сыйынат экен, кээ тиіп аттыр аны. Алыш керек деп аттыр десе, тиги адам эмне алып не алат аны? Адамдар жөн койсун, сыйын берсин адамдар. Эмне? Ага деле сыйынса болот, Аллах деле сыйынса болот деп айткан болгон болсо, анда бүттү да. Ыймандын чыгышына ошол сөз жеткиликтүү да. Кандай ишеним келип атат? Аллаха да сыйынса болот, ага да сыйынса болот деп жүрөгүндө ишеним болгон үчүн. Мейлі ал, зиян болгон болсо путты албай эле койсун. Бирок айтпашы керек да. Аллаха сыйынгандар Аллаха сыйын берсин, путка сыйынгандар путка сыйын берсин деп айтыш, бул куфур ишенимдерден экен. Көрөбү? Ошон үчүн исламда жүрөк чоң роль ойнойт. Чоң роль ойнойт да. Андан кийинки дагы бир ибадаттардын түрү ошол курбандык чалууда. Бул мустахаб амалдардан болуп калат. Конок келгенде конокторду сыйлоо максатында мал союу. Бул сүннөт мустахаб амалдардан болуп келет да. Үйгө конок келсе, ошол сыйлоо максатында бисмилла Аллаху акбар дейсиң дагы конокторду сыйлоо максатында союп туруп, эмне этин аларга берип коноктоп коюшуң, бул ибадат болуп келет экен да. Мына курбандык чалууда ушундай түрлөрү бар экен. Акыркы 5-чи ибадат. 5-чи ибадат түрү назыр. Назырды билесиңер да? Назыр деген атоо. Назыр негизи важип эмес, важип ибадаттардан эмес. Бирок адам качан өзүнө өзү бирдекени милдеттендирген болгон болсо, ошол учурда важип болуп калат экен да. Мисалы жөнүнө жүрөсүң дагы мынтип айтасың. Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн мен балам сапардан кайтып келсе, bir койду Аллах үчүн назыр кылдым дейсиң да. Bir койду союп, этин кедерге таратып назыр кылдым дейсиң. Атайсың да Аллах үчүн. Бул важип эмес эле. Балаң сапардан келгенден кийин сен аны жашынакай эле тосо бер. Бирок сен келгенден кийин Аллах үчүн bir койду курбандыкка чалам, же садака кылам деп, bir койду садака кылам деп ниет кылдыңбы? Анда тилиң менен айтып, ошол нерсени максат кылдыңбы? Бул анда ошол нерсе важип болуп калган да. Же болбосо эч кандай эле шарт койбой эле айына 10 күн орозону Аллах үчүн кармоону назыр кылдым десең, баланчага Аллах Таала шифа берсин, же баланча сапардан кайтып келсин деп шарт койбостон эле жөн гана Аллах үчүн баланча рекет намаз окушту ниет кылдым, же баланча тууганымга зиярат кылышты назыр кылдым, же баланча күн орозо кармашты назыр кылдым деп айта турган болгон болсоң, назырлаа турган болгон болсоң, анда ошол нерсени аткарыш сага важип болуп калат экен да. Орозо кармайм деп назыр кылдыңбы? Анда орозо кармаш сага важип да. Өз негизи важип эмес эле, бирок айткандан кийин важип болуп калат экен да. Назыр деген ушул. Эми ушул ибадатты дагы адам Аллах үчүн арнаш керек экен да. Ал эми кимде-ким Аллахтан башкага арнай турган болгон болсо, ушул назырды, атоону, анда бул чоң шектелүү болуп калат экен да. Себеби эмне үчүн ушул китепте ушул нерсени алып келген?
максаты кээ бир мушриктер болгон. Ошол мушриктер Аллахтан башкага назыр кылышкан. Олияларга, кабыр ээлерине, өздөрүнүн шейиктерине назыр кылып, атап курбандык чалышкан. Инсан сүрөсүнүн 2-нчи аятында юфуна бин назри ва яхафуна яман кана шарру мустатир дейт да. Аллах Таала бул аяттын маанисинде Аллах Таалага атаган назырларын аткарышат дагы, жана кыямат күндөгү азабы кеңири жайылган күндүн азабынан коркушат деп Аллах Таала ошол назыр кылуучуларды ушул аятта мактаган да. Ошон үчүн мусулман адам негизи назыр кылган жакшы эмес. Себеби адамдар назыр кылганда мындай ойлошот да, адам назыр кылса ошол нерсени Аллах Таала аткарат депчи. Мисалы баласы ооруп аткан болгон болсо, эгер менин балама Аллах Таала шифа берсе, мен бир төөнү союшту Аллахка назыр кылдым дейт да. Ал адамдын оюнда ушул нерсе бар. Мен ушу Аллах Таалага бир төөнү назыр кылсам, Аллах Таала менин балама шифа берет деген кандай бир ишеним бар да. Бирок алымдар айтат, бул хадисте да келген, ушул нерсе ага эч кандай пайда бербейт экен да. Баланын балага шифа берилишине, ден соолугуна эч кандай пайда бербейт экен. Тескеринче Пайгамбарыбыз хадисте Аллах Таала ушул сараң адамдардан ушундай назыр аркылуу дүйнөлөрдүн чыгарат деген хадис бар да. Ошон үчүн назырды негизи кылбаш керек экен. Шариатта атоо назыр кылуу жакшы эмес экен. Бирок кайсы бир адам назыр кылып алган болгон болсо, анда назыр кылгандан кийин ошол нерсени өтөш эмне экен? Шариатта важип. Көрөбү? Эң негизи бизге керектүү жери назыр. Назырдын түрлөрү көп. Ширк болгон назырдын түрлөрү бар, куфр болгон назырдын түрлөрү бар. Мисалы ширк болгон баланча олияга курбандык чалууну назыр кылдым десең, ширк болот. Же болсо мен баланча күнү Куранды өртөштү назыр кылдым десең, бул куфр болот. Же болсо баланча кыз менен мен же баланча жигит менен баланча күнү зина кылууга назыр кылдым, ушул нерсени атадым десең, анда бул күнөө болот. Же болсо ушундай көп да мубах түрү бар, макрух түрлөр бар. Кыскасы, мусулман адам ширк, куфур, күнөө нерселерди кылган болгон болсо, андан качыш керек да, тоба алыш керек. Аны кылбаш керек. Ал эми жанандай шариатта уруксат берилген назырларды атап алган болгон болсо, анда аны өтөш керек да. Аны өтөп аткарыш ага милдет болуп калат экен да. Бизге эң негизи керектүү жери ушул назыр ибадаты шариатта бар экен, ошол ибадатты Аллах Тааланын жалгыз өзүнө арнаш керек экен. Ал эми Аллахтан башка нерселерге арноо бул дагы адамдарды ыймандан, исламдан чыгара турган ширктердин түрү болуп эсептелет экен. Бүгүнкү ала турган сабак ушундай, ушул 5 ибадат калган болгон болчу. Ушул 5 ибадатты иншалла кыскача алдык. Аллах Тааланын каалоосу менен. Кийинки сабактарда буйруса биз экинчи исламды таануу. Кыскача ислам менен таанышабыз. Анан кийин Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнөн, ата тегинен, урук туугандарынан, жубайларынан, бала чакасы, кайсы жерде дүйнөгө келген, канча жыл жашаган, канча жыл пайгамбарлык кылган жана башка ушул маселе туурасында биз үчүнчү негизди алабыз да. Себеби адам ушул 3 негизди билбей өтүшү мүмкүн эмес да. Себеби карасаң, Раббыбызды тааныш керек. Себеби бизди жаратты. Экинчиден, ислам динин үйрөнүш керек. Эмне үчүн? Себеби биз Аллах Тааланы тааныгандан кийин Аллах кантип сыйнасың? Кантип сыйнасың? Чокунасыңбы? Кантип сыйнасың? Ал үчүн Аллах Таала өзү бизге берген ислам динин таанышың керек экен да. Ошол менен Аллах Таала сыйнат эмес да. Эми ислам динин тааныш керек болгондон кийин эми ислам динин алып келген Аллах Таала өзү бизге жиберген пайгамбарында тааныш керек болот экен да. Себеби пайгамбарды тааныш менен сен исламды толугу менен таанып кетесиң да. Ошон үчүн кайсы бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирбесе, ал адам мусулман эмес дейт. Мисалы христиандар Аллах бар дейт. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтиришпейт дейт. Мына ушул пайгамбарыбызга ыйман келтирбегендиги үчүн алар ыймандан чыгып кетет. Биз болсо Иса алейхиссаламга ыйман келтиребиз. Ал
башка пайгамбарлар сыяктуу эле пайгамбар болгондо ыйман келтиребиз да. Алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга ыйман келтирбейт. Мисалы яхуттар ыйман келтиришпейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды кайтарышкан алар. Бирок билип турса дагы алар ыйман келтиришкен эмес да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, үч негиз бул билинбеген менен аябай адамга исламды таанууда кандай бир деңгээлде салымы бар да. Салым бар. Ошон үчүн иншалла Аллах таала бардыгыбызга берекесин берсин, билип билбеген күнөөбүздү кечирип туура жолго баштаган болсун. Баракаллаху фикум.